Assalamu alaikum достор. Акыркы күндөрдөгү болуп аткан окуялар боюнча иштеген тойдо боюнча көптөгөн пабликтер жана анча-мынча инсандар өздөрүнүн лентасына жүктөп өз ойлорун билдирип атат. Эл экиге бөлүнүп калды. Бирөөсү туура кылды десе, бирөөсү туура эмес кылды дейт. Ошондуктан азыр Кудай буюрса Кызылкадан жолго чыктык. Ал кыздын үй бүлөсү менен байланыштым. Өзүм барып лично ал кызыбыздан үй бүлөсүнөн кечирим сурап коебуз. Себеп деген эл менен элбиз. Мен элди сыйлайм, көпчүлүктүн оюн сыйлайм. Анан дагы өзүм дагы туура эмес кылдым. Ошондуктан мен менен бирге болуңуздар. Кудай буйрса ошол карындашыбыздын аты Жылдызай экен. Ошол карындашыбыздын үйүнө барып, өзүнө жолугуп, үй бүлөсүнөн кечирим сурап келейин деген ой болуп атыр эми. Ак жол каалап коюңуздар. Ошол. Assalamu alaikum достор. Кече 2 күн башта ушул Максат айылында аркада тойдо болгонбуз. Ошол тойдо кичине эмоцияны башкара албадымбы, ишкылса тамаша кылган аракет кылдым. Бир кичинекей кызга кыйкырып койгонмун. Ал Кыргызстандын бардык жерлеринде талкууларга алынды. Ал кызды ата-энеси боюнча маалымат алып, жашаган жери боюнча маалыматты алып, ушул Максат айылынан экенин билдик. Азыр келип расмий түрдө карындашыбыздын өзүнөн кечирим сурап, үй бүлөсүнөн кечирим сурап атайын келдик. Жана чалсам подарка деп аттылы го. О сага. Сразу баштайгыза. Короче, экөөбүз кичине урушуп кеттик го. Мен эме кылам. Кечирип коесуңбу мени? Ооба, анан кеч келе балдарды алыңыздар деп айта берип. Алдынан чуркап барып ошол алды да. Кечке айттым, балдар көп болчу го. Эй. Жылзайга жолуктук. Апасы менен, туугандары менен баарын менен жолуктук. Кыскасы туура кабыл алышты. Той учурунда ар түрдүү ситуация болот. Балдарды алыңыздар деп кайра айткан учурлар болот. Эми албагандан кийин мен деле өзүнчө эмоцияга калдырдым, ишкилса ушул окуялар болуп кетти. Ошол келип жолуктук, ата-энеси менен сүйлөштүм. Кудай буйрса баары жакшы, мага каршы претензиясы жок. Мен дагы от души кечирим сурадым. Эми айтайын дегеним, бир күндүн ичинде Кыргызстанды бутка тургузган бул окуя мен үчүн сабак болду деп ойлойм. Ошондуктан Жылдызайдын үй бүлөсүнөн дагы бир кечирим сурайбыз. Ошол. Рахмат баарыңыздарга. Байкал чоң рахмат. Все, болды, кечирип коесуң дагы. Пока.